дагы ага ошол шүгүр кылган нерсесинде зыядалыкты берет дейт. Эгер шүгүр кылса, ага зыядалыкты. Пайгамбарымыздын башка хадистерде бар, ким шүгүр кылса, аны көбөйтүрүп бере берем деген хадистер. Аллах Тааланын айткан хадис кудуси айткан хадистер. Бул шүгүр, неаматка шүгүр кылуу бул ушундай нерсе. Азыр бул баягы мечиттерге бул баягы башта баягы кече декабрда же болбосо андан алдын январларда келе тургандай келбейди мечиттергечи. Bir gam менен нормалды келе берет эле. Себеби дайым мечит ачык эле да, качан келсеңиз мечит ачык, келесиз, намаз окуйсуз, каалагандай окуйсуз, ибадат. Эч ким сизди тоскоолдук кылбайт. Эч ким сизди эч нерсе дебейт. Кудай Таала дайым азан менен чакырып атты эле мечитке. Келгиле бул жака, келгиле. Бир муаззин азанчыны коюп койду, мечитке келгиле, мечитке келгиле. Жумасына бир жолу бул жерде Куран окулуп, жумасына бир жолу азан айтылып, бул жерде дагы келгиле мечитке. Кутулуп калгыла, хайя ала сола, намазга кел, хайя ала фала, кутулууга кел деп чакырып атты. Ошол мезгилдерде. Бирок буюрушуулар келди, мечитке чакырды, бирок кире албадык. Мечитке бизди ылайык көрбөй койду Кудай Таала. Мечитке ылайык болбой калдык да мынча айтканда. Ошол 5 вакыт намазга керек болсо жумаларыбыз жабылып калды, жумаларга азан айтылбай калды. Өзү жумабектер бар, көпчүлүгүбүз жумабекпиз. Ошол жумага дагы келе албай калдык да. Жумага дагы бир чакырбай койду Кудай Таала өзүнө. Күнөөбүз көп, келбейт абыз, ушунча чакырса, Куран окуса, бу жерде уаз насихат кылса, ошол жерге келбейт абыз. Анан чакырабыз сизди Кудай Таала. Мурдагыдай эле баягы качан ошол январ алдыңкы мезгилде 2019-2018 жылы мечитке кандай келсек ондай келбейди. Азыр бир гам менен келеличи. Я Rabbi, ушул нияматты берген нияматыңы даимий кыл деп. Ушул берген мечитти ачылгандары жумалар окуп атат, алхамдулилlah. Ушул нияматты даимий кыл деп бир дуа менен, bir ümit menен керек болсо көзүбүздөн жаш агып ушул нерсеге. Ушунда бир барелер кетат, эмне үчүн? Асакалдарыбыз дуа кылып айтабыз. Жаштарыбыз дуа кылып айтабыз. Илгери кандай кыйынчылык мезгил болсо андан алдын, союздан алдын канча кыйынчылык болгон, башын кескенге барган. Ал мезгилде ушунчалык дин эркинчилигине эмне менен жеттик? Асакалдардын дуасы менен жеткенбиз. Азыр дуа кылып атабыз мечитке келип. Мечиттерибиз ачылды. Өткөндө да айттым, дагы да айтабыз. Мечиттерибиз ачылды, бирок баягы сүйүнгөн курсан болгон адам жок. Ар ким өзү менен өзү. Кудай Таала сени дагы бир жолу шанс берди да сизге. Дагы бир жолу мүмкүнчүлүк берди да. Мечитке келип, жумага болсо дагы келип, бир аз уаз насихат кылып, оңолуп калышыңызга. Анан дагы ошондой бир дагы мүмкүнчүлүк берсе, аны да кабыл албаса, наалду билlah, Кудай сактасын. Кыяматтын белгилеринин көпчүлүгү болду. Кудай сактасын, кыяматтын белгилеринин көпчүлүгү болду. Кудай Таала башыбызга ошол нерсени салбасын. Чакырдыбы, иззат менен чакырганда иззат менен келели. Ал нерседен чыгарбайлы. Караңыз акыбалыбызды. Пайгамбарыбыздын хадистери бар да. Канча үммөт канчалык төмөнгө түшүп кетти. Az-zunub selasi zunub дейт. Күнөөлөр 3 түрдүү болот дейт. Биринчи зунубун яфируллаху таала. Бир күнөөлөр Кудай Таала аны кечирет. Ва зунубун ла яфируллах. Бир күнөөлөр Кудай Таала аны эч качан кечирбейт. Ва зунубун ла ютрак минху шай. Дагы бир күнөөлөр бар. Андан эч нерсеси ташталынбай, тыйынына чейин эсептелип алынат. Кудай Таала кечирген, Кудай менен өзүңүздүн ортоңуздагы күнөөлөр. Кудай Таала кечирбеген, Кудай Таалага шерик кошуу. Андан эч нерсеси ташталынбай, Кудай Таала менен аралашпайм деген күнөө, бул бенде менен бенденин ортосундагы күнөө. Урлук, бирөөнүн малын тартып алуу, элдин малын тартып алуу. Караңыз акыбалыбызды. Эл айтылган акыбал эмеспи бул? Өзүбүздүн акыбалыбызга эл айтылган акыбал эмеспи? Ошол сиз менен биздин арабыздан бирөөбүз да ушул. Биздин гафилетибиз, биздин уйкуда жүргөн дагы эле уктап атабыз да. Ошонун себебинен, ошонун пайдасы бул. Ошонун мөмөсү. Ойгон деп канча ваз насихаттар кылынат мечиттерде. Телефонуңуз ачсаңыз, ошо телефон көп эме телефондо деле көп насихаттар айтат. Дагы деле ойгон болсо качан ойгонобуз биз. Элдин малын жеп атышат. Мечиттен мен элестете албайм, мечиттен бир нерсени урдаганды. Мечиттен бир нерсени урдап чыккан инсанды элестете албайм. Ошончолук төмөнгө түшүп баратабыз, ошончолук төмөнгө. Дагы деле биз күлүп, жайнап, дагы деле жыргап жүрөбүз. Эмнебизге жыргайбыз? Бир аз ойлонайлы. Келиңиздер, дуа кылайлы бардыгыбыз. Мечитке келгенде, жума келгенде, жана айткандай, алдыңкыдай эле эмес асыл акыбал. Алдыңкыдай эле келип кете бербей, бир аз мечиттерибиз, саптарыбыз көбөйсүн деп.